кыргыз коомчулугуна, кыргыз журтчулугуна ырдоонун рэп стилин алгачкылардан болуп танытканда дагы катыра таанып турдаган бүгүн бизде конокто Тата Улам болмокчу. Улам эке, салам алейкум. Жоктоо келип келгениңиз үчүн албетте ыраазычылык билдирем. Сиз Тата Улам деген чыгармачылык эмишти карманып, чыгармачылык жолго аттангандан бери өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда ушул патриоттук ырларды, кыргыздын намысына тийген, кыргыздын намысын ойгото турган, кыргыз кыздарына арналган, кыргыз кыздарынын намысына тийген ырларды көбүрөөк келесиз. Деги эле ушул сиздин көз карашыңыз боюнча патриоттуулук деген кандай түшүнөсүз? Патриоттуулук деп кыйкыра бергенде эле бир жагы туура эмес деп эсептейм да. Кандай айтсам, патриоттуулук иш менен го биринчи иш менен. Анан желек көтөрүп, ошол эле желектин колунда, сол колунда семечке чагып, жерди булгап, түкүрүнүп жүргөн бул кайсы патриоттуулук анда деген эле сөз да. Ошон үчүн бул биринчиден жүрөктөн патриоттуулук өзү бул мекенди сүйүү да. Мекенди таза сүйүү. Чын ыклас менен тилиңди, улутуңду. Бирок патриоттуулуктун бир жаман жери да бар. Аша чаап кеткен жери да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошо өтө кылдаттык менен мисалы башка улуттун укугун дебелебей дегендейчи. Менимче, менин өзүм жеке көз карашым боюнча, менин патриоттуулугум бул деген менин кыргызым. Мен кыргызмын. Ошон үчүн мен кыргыздын ушул жоголуп бараткан нерселери жоголбой сакталып калса деген ойдомун. Азыр өзүңөр билгендей эле глобализация деген бир балекет бар. Ошонун арасына биз да чомулуп, чоң деңиз да. Өзүбүздүн таза нерселерибизди жоготуп, глобализациянын кири нерселерин сиңирип алгандай болуп атабыз да. Албетте эми андан кача албайбыз. Ал келчү нерсе, ал болчу нерсе. Бирок ошондой деңизде дагы кыргызмын деп сүзсөк, сонун болот эле дейм да. Сиз ырдап жаткан ырларыңыздын кайрыктарында исламга үндөгөн, элди мындай бир исламга, ыйманга үндөгөн саптарда кездешет экен. Дегиз эле өзүңүз исламга кандай карайсыз? Исламга өтө берилген кишисизби? Биринчиден, алхамдулилля, мусулманмын. Биздин мындайча айтканда ушул совет учуру келип, бир доор алмашып, мыйзамдар алмашып келбедиби? Ошол себептен балким биздин ар бирөөбүздүн үчүнчү атабыз намаз окушкан. Ар бирөөбүздүн үчүнчү атабыз намаз окушкан. Анан эле совет доору келип Кудай жок деп ошол кичине башка жакка тайгаланып кетишип, унутуп калганбыз да. Түбүндө биз мусулманбыз. Эми башкалар айтышы мүмкүн биз теңиричи болгонбуз деп. Эми андай болсо арабтар деле убагында ошол теңиричи болушкан. Кудайды тааныган эмес деген эле да. Эми теңириянство деле бул Кудай менен байланыш. Бирок бир өзгөчөлүгү бар да. Мисалы, теңиричи менен теңиричимин деп өзүмдүн баламды кандай тарбиялайм? Теңиричилердин китеби жок болсо, хадистери жок болсо, эмнени түшүндүрөм? Ошон үчүн ислам дилинде Аллах Таалам бүт барын, ислам дили бул жеке арабтарга эмес, бүт ааламга берилген дин. Ошол себептен ислам деген бул өзү жашоонун эрежеси да. Туура баскан, туура жашаган, туура көз караш, эми бүт жагына бир кемчилик жок да. Анан албетте китеби бар. Ошон үчүн менин балдарым да алхамдулилля мусулман болсун дегенде ниеттемин. Негизи эле бир нерсени карманып, бир нерсени тутунганда, бунун артында биримдик болот. Ошондо элибиз да биримдикте болуп, эми чоң жетишкендиктер бар да артындачы. Сөзүңүзгө ылайык эле белгилей кетсек, биздин өлкө динден алыс өлкө, бизде дин каралган эмес биздин өлкөдө. Ошондой болсо дагы биздин Алмазбек Атамбаев президент баягыда бир айткан сөзүндө айтты эле, Пакистанды дуурап, арабтарды дуурап, узун кийинген, сакал өстүргөн кишилерге өзүнүн бир сын көз карашын, оюн айтты эле да. Кыргыз деген кыргыздар кыргыз болуш керек. Кыргыздар деген кыргызча мусулман болуш керек депчи. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Мен көз карашым туура. Негизи бунун артында сүннөт деген нерсе бар да. Сүннөт бул деген мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал деген ошол узун кийингиле, аврат жериңерди жапкыла деген нерсе бар да. Албетте мен деле мисалы мен өзүм жашоомдо эч качан ошол Пакистандын кийимин кийбейм. Себеп ал чынында келгенде Пакистандын кийими. Кайра эле 3-чү аталарыбыздын сүрөтүнөн кайралсак, үйүңөрдө бардыр. 3-чү аталарыбыз эмнени кийишкен? Ошо намаз окушкан, башында тебетей, узун чепкен,
Мына кыргыздын сүннөтү. Эми дагы бир жери бар, бир жагы бар да. Эми ар бир пенде каалаган эле кие берсе болот. Эми жакшы көрөбү, ошо кийим жагып кеттиби, мейли кие берсин. Жүрөгүндө кыргыз болсун да. А бирок мындай таңгулап силер кийбегиле деген да туура эмес. Эми анчалык болду, анда биринчи өзүбүздүн кыздарыбызды карабайлы шортик кийген. Аларды тыялык. Силер кийбегиле, кыргыздар узун кийиши, анан кийин ошол сакал таккан таксырларга асылалы да. Биринчи кыздарыбызды оңдоп алалы. Ошондо туурараак болмок дейм да. Биринчи эле таксырлардан баштабай. Кийим тууралуу болсо. Кыргыздын кыздары тууралуу кеп кылып калдыңыз. Ушул кыргыздын кыздарынын азыркы абалына кандай баа бересиз? Кыргыздын нукура кыздары кандай болуш керек? Нукура кыздар бар, жок дей албайм. Бар, Кудайга шүгүр. Эми кандай абал, кайра эле баягы эле глобализация. Негизинен келгенде, мунун баары эмнеде? Бул чар жайыттын баары эмнеден келатат десек, бул демократия деген малекеттен келатат. Себеби биздин өлкөбүз ушу демократия жолун тандап алдык. Демократия деген бул эмне? Бул каалаганды кыл деген эле сөз да. Ошол эле демократиянын артынан биз дагы башка жолубузду тандабасак болмок. Мисалы биз ооба демократиябыз деп, бирок кыргыздын сөйлөкөтү менен эми ал сөйлөкөттү аяктан чыгарсак болот десек, улуттук идеология деген бар. Ар бир өлкөнүн өзүнүн идеологиясы бар. Идеология деген эмне десек, кайра эле илгери совет доорунда мындай пятилеткага бөлүп койгон да, 5 жылдыккачы. Мисалы 5 жылдан кийин биз мондай кылабыз, анан дагы 5 жыл өткөндөн мону кылабыз деген. Эми идеология дагы ошо сымалда, идеологияны түзүп туруп, ошол 5 жылдан кийин кыргыздын сөйлөкөтү мондай болуп калыш керек. 10 жылдан кийин кыргыз мондай болуп калышыбыз керек. 50 жылдан кийин биз мондай жетишибиз керек деген бир план түзүлсө, ошону идеология дейт. Ошонун артынан жаштарды тарбиялайт. Ошонун артынан бир коом, бир уюм чыгылып, журт тарбияланат да. А бизде андай нерсе жок, тилекке каршы. Бизде андай өзүнчө механизм да иштебейт. Эч ким да ойлонбойт. Же уктуңар беле, биз мондай болушубуз керек, азырынча жаштарды мондай тарбиялап. Бир да тарбия система иштебейт. Бала чактан ошо жанагы бала бакчадан баштап мектеп, университетке чейин бүт коррупция. Аякта кыргыз эртең андай болот деген эч кимде ою жок. Ошол нерсе бар да. Ошон үчүн эми көз карашым кайра эле айткандай кыздарга десеңер, кыздар көбү таарынып калышат эмнеге асылат деп. Чынына келгенде кыздарга эмнеге асылбайм? Себеп кыздарды бул кыздар мен үчүн бул кыргыздын келечеги, энелер. Анан кыздарыбыз кандай болсо, ошо кыздарыбыздын артынан келечек муун ошондой болот экен да. Ошон үчүн кыздарыбыз ыймандуу болсо, анда балдарыбыз да ыймандуу болот. Кыргызстандын жараны катары, тата улан катары айтсаңыз, бизде эгемендүүлүк алгандан бери биздин президентибиз, биринчи президентибиз Аскар Акаев, андан кийин Курманбек Бакиев, андан кийин Бираз Отунбаева, анан Атамбаев. Ушул президенттердин кимисинин учурунда сизде бир мындай бейпилчилик, мындай бир токчулук, мындай бир жакшы жашоо болду эле. Кайсы президенттин учурунда? Кызык суроо. Бирок буга жооп баары эле билчүдөй эле. Чынына келгенде, ошол 91-жылдан бери Кыргызстан баткакка малынып эле баратабыз. Бир өзгөрүү жок. Же бирөө айта алабы өзгөрүү бар деп. Өзгөрүү жок. Бир завод салындыбы элибизге? Элибизди ойлосок. Же бир чарба иштеп эл үчүн, мен жеке ишмердерди айткан жокмун, жеке бизнестерди, жок. Эл үчүн бир нерсе курулдубу? Же жолдорубуз оңолдубу? Эчтеке болгон жок. Ошо 91-ден бери келатабыз, кирип эле баратабыз ошо баткакка. Эми мындай да, динде да бар, бийликти жамандаба дейт. Себеп бул Аллах Таалам берген бийлик. Ошон үчүн бул жакта өзүбүз оңолмоюнча бийлигибиз оңолбойт. Ошо себептен дагы мен мисалы ырларым жазганда дагы мен эч качан бир адамга асылган жерим жок. Асылган деле туура эмес бул. Ыр жазып атканда ошо ырчы көп акындар бар, бир адамга асылып алышат. Бир адамдын эмесин карап элечи, туура эмес кылып атат деп. Ал да туура эмес. Ошон үчүн мен ырларымда ар бир ырымды, ар бир жазган тамгамды мен коомго арнайм, элге арнайм, жалпы журтчулукка арнайм. Ошон үчүн мындай оңолсок, анда оңолобуз дегендей, эми Исхак Разаков атабызда айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, анда коом таза болот деген бул далил, бул чындык да. Ырларыңыз жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Ошол сиз ырдап жаткан ырларыңызды
Төкмө акындардай төгөөлөрдү алып кете бересизби же кагаз бетине түшүрүп алып андан кийин ырдайсызбы? Ошо мен жазма акынмын. Төкө албайм. Эми ким билет, Кудай билет дегендей, мен ошол кыргызча сүйлөп ыр жазып калганыма шүгүр дейм. Себеп 2001 жылдан мурун кыргызча эми түшүнчүмүн, сүйлөөчүмүн, бирок азыркыдай эмес. Жазганга андай эмем да жок болчу да, дараметим да жок болчу. Орусча жазчумун ырларды. Ошол себептен төкмөлүккө дагымга өтө алыс го. Чыгармачылыгыңыз тууралуу сүйлөшүп калдык. Эми биздин студияга ушунчалык келгенден бери биздин көрөрмөндөр да күтүп атса керек. Тата байке, Улам байке качан төгүп эткен, качан реп айтып эткен депчи. Эми бир ушул эл үчүн, ушул биздин эфирде бир эл үчүн бир реп айтып кетсеңиз. Мен кыргызмын Таластан, ордо курган Манасхан, элим бүтүн болсун деп барын тегиз караган. Мен оштомун, кыргызмын, ак буранын боюнда, алайлыктар калканым Суулайман тогойнунда. Эт жегени келгиле, мен нарынга чакырам, төрүнгенен дил таза, кымыз берип жапырам. Жалал-Абад мен шаарым, жала айтсаң тилгесем, кыргыз жердин топурагы алтын болоду белбесем. Мен чүйдөмүн, мен үйдөмүн, мен жерим Кыргызстан, бийлик издеп келгендерди эшик ачып узатам. Мен Баткен чегинен, Айгүлгүлдүн жеринен, Өрүкзардын кожоюну, Бышыктыгын жеримен. Мен чоңойдум төрдө, ысык көлдө, Манасчылар мекенинде каркырамды бөлбө. Түндүк элеп күн ортосун барын кыргыз каныңар, алакандай элибизди бөлүп жарчу кимиң бар? Талантыңызга таазим этебиз. Улам байке, эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Соңку суроону берсем, үй бүлөңүз тууралуу кеп кылсак. Үй бүлөдө канча балаңыз бар? Үй бүлөлүк кирешеңиз кайсы жактан табасыз дегендей суроо. Эми кирешени Аллах Таалам берет. Себеп берүүчү зат. Биз пендебиз, кемчилигибиз толтура. Андай болсо дагы Аллах Таалам үзбөй иншалла берип турат. Үй бүлөнү айтсак, кайра эле Аллах Таала берүүчү зат. 3 баланын атасымын. Калган баарына иншалла шүгүр. Улам байке, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн албетте сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз. Рахмат. Силерге да рахмат.